Саламатсыздарбы кадырлуу көрөрмандар. Биз Иран-Израиль чатаган тегерегинде ой бөлүшөлү деп чечтик. Каналга каттала кетиңиздер. Бүгүн дүйнө коомчулугунун көңүлү жакынкы чыгышка бурулуп турат. Израиль менен Ирандын ортосундагы тирешүү акыркы жылдардагы эң кооптуу геосаясий кризистердин бири болуп калды. Бул жөн гана эки мамлекеттин чатагы эмес. Бул жерде дүйнөлүк державалардын кызыкчылыктары, энергетикалык ресурстар жана аймактык үстөмдүк үчүн күрөш жүрүп жатат. 2026 жылдын февралында башталган акыркы аскердик операциялар бул тирешүүнүн масштабын ачык көрсөттү. АКШ менен Израиль биргелешкен соккулар аркылуу Ирандын ракеталык базаларын, абадан коргонуу системаларын жана аскердик инфраструктурасын бутага алышты. Алгачкы бир нече күндүн ичинде эле миңдеген ракеталык жана авиациялык соккулар жасалгандыгы маалым болду. Иран болсо буга жооп катары жүздөгөн ракеталарды жана дрондорду колдонуп, Израилге жана аймактагы америкалык аскердик объектилерге соккурду. Бул тирешүү бир нече күндүн ичинде эле жакынкы чыгыштагы эң чоң аскердик чыңалуулардын бирине айланды. Согуштун масштабы канчалык чоң болсо, анын баасы да ошончолук кымбатка түшөт. Аскердик аналитиктердин баамында, согуштун алгачкы күндөрүндө эле эки тарап жүздөгөн миллион долларлык аскердик техника колдонгон. Айрыкча дрондук согуш өзгөчө көрүнүшкө айланды. Иран колдонгон арзан дрондордун баасы ондогон миң доллар болсо, аларды тосуп атуучу абадан коргонуу ракеталары миллиондогон доллар турат. Бул болсо согуштагы эң чоң парадоксту жаратат. Арзан курал кымбат системаларды иштетүүгө мажбур кылууда. Бирок бул конфликттин эң чоң коркунучу анын кеңейип кетүү мүмкүнчүлүгүндө. Эгер согуш күчөсө, ага башка мамлекеттерде тартылышы мүмкүн. Америка Кошмо Штаттары буга чейин эле Израилдин негизги союздашы катары аймакта аскердик күчтөрүн көбөйтүп жатат. Эгерде Израиль чоң масштабтагы коркунучка кабылса, Вашингтон түз аскердик кийлешүүгө барышы мүмкүн. Ошол эле учурда Ирандын аймактагы союздаштары да бар. Ливандагы Хезболла кыймылы 10 миңдеген ракеталарга ээ деп эсептелинет. Эгерде бул күчтөр толук масштабта согушка кирсе, Израиль бир нече фронтто согушууга аргасыз болот. Перс булуңундагы мамлекеттер да бул кризистен четте кала албайт. Эгерде мунай жолдоруна коркунуч жаралса, бул өлкөлөр да аскердик чара көрүүгө мажбур болушу мүмкүн. Бул конфликттин экономикалык кесепеттери да өтө чоң болушу мүмкүн. Перс булуңу дүйнөдөгү мунайдын чоң бөлүгү өткөн аймак болуп эсептелинет. Эгерде согуш күчөп, соода жолдору жабылса, мунайдын баасы кескин өсүп кетет. Айрым экономисттер мунайдын баасы баррелине 150 долларга чейин жетиши мүмкүн деп эскертишет. Мындай өсүш дүйнөлүк экономикага түз таасир этет. Инфляция күчөйт, транспорт жана өндүрүш кымбаттайт. Ал эми дүйнөлүк рыноктор туруксуз абалга келет. Израиль үчүн согуш экономикалык жактан оор жүк болуп калат. Инвестициялар азаят, туризм токтойт жана аскердик чыгымдар кескин өсөт. Иран үчүн болсо кесепеттер дагы оор болушу мүмкүн. Санкциялардын астында турган экономика инфраструктуралык соккулардан кийин дагы чоң басым кысымга туш болот. Ошол эле учурда дүйнөлүк державалар бул кризисти ар кимиси өз кызыкчылыгына жараша карап жатышат. Америка Кошмо Штаттары Израилди колдойт жана аймактагы күчтөр балансын сактоого аракет кылат. Россия батыштын толук үстөмдүгүнө жол бербөөнү көздөйт. Кытай болсо эң оболу энергетикалык туруктуулукка кызыктар. Ошондуктан бул конфликттин келечеги азырынча белгисиз. Айрым аналитиктер согуш бир нече жуманын ичинде дипломатиялык жол менен басаңдашы мүмкүн дешет. Башкалар болсо бул тирешүү аймактык согушка айланып, бир нече айга созулушу мүмкүн деп эсептешет. Эң коркунучтуу сценарий бул кризис узакка созулган геосаясий тирешүүгө айланып кетиши мүмкүн. Тарых көп жолу көрсөткөндөй, чоң согуштар көбүнчө күтүүсүздөн башталбайт. Алар адегенде аймактык кризис катары башталып, акырындап дүйнөлүк масштабка жетет. Ошондуктан бүгүн дүйнө коомчулугунун алдында турган эң чоң суроо бул кризис
дипломатия аркылуу токтойбу же бул жаңы геосаясий доордун башталышына айланабы? Бир нерсе анык. Жакынкы чыгыштагы ар бир атылган ок анын жаңырыгы дүйнөлүк саясаттан да, дүйнөлүк экономикадан да угулуп турат.